Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google Classroom'га катталуу жана анда иштөө боюнча болмокчу. Google Classroom'га катталуу үчүн Google Chrome браузерин ачабыз. Ачканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерге адрестик жолчого Google Classroom деп жазабыз. Орусча жазсак да боло берет. Google Classroom деп жазып туруп Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Ушундай болуп, бул жерде Google Classroom'га катталуу үчүн ушул жерден Google Classroom дегенди басабыз. Google Classroom дегенди басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгөнчө күтөбүз. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерде ушул аккаунт аркылуу катталуу үчүн продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Бул жерден курс түзүү үчүн оң жакта, өйдө жакта плюс белги бар. Ушул плюс белгини бассак, бизден ушундай меню чыгат. Курска кошулуу үчүн присоединиться деген басабыз. Ал эми класс Google класс түзүү үчүн создать курс деген басабыз. Создать курс деген басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерде мне все понятно деген жерге галочка коюп туруп продолжить дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Название курса, раздел, предмет, аудитория деп. Название курска жазабыз. Мисалы онлайн сабак 9 класс деп койсок да болот. Раздел деген жерге темасын жазабыз. Мисалы кошуунун формулалары. Кошуунун формулалары деп жазабыз. Предмет деген жерге алгебра деп жазабыз. Андан кийин аудитория деген жерге классын жазып коебуз. Мисалы 9 класс деп. Андан кийин бул жерден создать дегенди басып коебуз. Создать дегенди басканыбызда загрузка болот. Ушундай болуп класс түзүлөт. Класс түзүлгөнгө чейин күтөбүз. Бул жерде подождите деп турат. Азыр жүктөлүп атат. Ушундай болуп курс түзүлөт. Азыр жүктөлүп атат. Онлайн сабак 9 класс кошуунун формулалары. Бул жерде курстун коду, эгерде ушундай чыга турган болсо, бул жерден окей дегенди басып коебуз. Бул жерде ушул курстун коду. Бул жерде ушу показать деген белгини бассак, бизге курстун кодун көрсөтөт. Ушул кодду окуучуларга жөнөтсөк, окуучулар ушул код аркылуу курска каттала алышат. Бул жерде ушул курстун профилинин сүрөтү, бул жерде курстун профилинин сүрөтүн предметке жараша тандап алсак болот. Ал үчүн бул жерде выбрать тему деген бар. Ушу жерден өзүбүздүн курска тиешелүү теманы тандап алсак болот. Ал үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгүчө күтөбүз. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден генерал дейт. Бул жерде англис тили жана история дейт. Бул жерде математика, артс, спорт, ОЗ деп турат. Бул жерден математиканы тандайбыз. Тандаганыбызда математикага тиешелүү ушундай сүрөттөр чыгат, темалар чыгат. Бул жерден өзүбүзгө жаккан теманы тандап коебуз. Мисалы, ушул теманы тандай турган болсок, ушуну басып коебуз. Андан кийин бул жерден выбрать тему дегенди басабыз. Бассак, бул жерде курсубуздун профили өзгөрүп калат. Ушундай кылып теманы өзгөртүп койсок болот. Ал эми бул жерден загрузить фото дегенди басып туруп, өзүбүз тарткан сүрөттөрдү койсок да болот. Ал үчүн ушуну басабыз. Басып туруп, бул жерден выберите файл на компьютере деген басып туруп,
компьютердеги сүрөттөрдөн тандап койсок болот. Новая запись деген жерге запистерди кошсок болот. Бул жактан объявление берсек болот окуучулар үчүн. Ал эми бул жерде заданиялардын вкладкасы жайгашкан. Ал эми бул жакта ушу лента деген тандалып турат. Лентабызда ушулар чыгып турат. Ал эми задания деген жерден заданияларды, тапшырмаларды түзсөк болот. Бул тапшырмаларды түзүү боюнча кийинки сабакта карайбыз. Образователи деген жерден ушул курска мугалимдерди жана окуучуларды кошсок болот. Оценки деген жерден окуучуларды баалоо боюнча кошсок болот жана окуучулардын бааларын көрсөк болот. Ушундай кылып Classroom'га катталып, Classroom'да ушинтип иштесек болот.